Кызыл тууну кабыл алганда менимче 350ден ашкан депутаттын бардыгы өзүнчө толкунданып, кээ бири ыйлап, кээ бири кол чаап, ушундай чоң салтанат менен кабыл алынганда 1992 жылдын 3-марты легендарлуу парламенттин депутаты Балтагул Нурумбетовдун күнү бүгүнкүдөй эсинде. Айтымында туу 350 депутат тарабынан бир добуштан бир күндө кабыл алынганы менен талкуу бир нече айлап жүргөн. 91 жылдын аягында демилге көтөрүлүп, 50 депутаттан турган комиссия коомчулуктун баардык катмарынан келген сунуштарды карап чыгып, мыкты делингенин тандап алышкан. Ошо 1000ге жакын сунуштун ичинен тандалып отуруп, ал жерде туу көк болуш керек дегендер чыккан, туу ак болуш керек дегендер чыккан, кызыл болуш керек, аралаш болуш керек дегендер чыккан. Ар кандай варианттарды талдап көрүп, комиссия 2 айдан кийин жыйынтык чыгарган. Азыркы биздин туууга токтолгонбуз. Эмне дегенде, илгертен бери ата-бабадан келип айтылып аткан Манаста айтылган бир сөз бар. Көк асаба кызыл туу, көйгөйлөгөн кызы чуу. Эзелтиден көчмөн кыргыз эли үчүн туу эркиндикти туюнтуп келген. Кайсы бир уурунун башчысы каза болгондо же журт ыдырап жок болгондо гана туу түшүрүлгөн. Эр жигиттер туунун желбиреп турушу үчүн жанын канжыгага байлап, кашык канын аяган эмес. Азыркы туудагы кызыл түс да эр жүрөктүктүн белгиси. Андагы күн кыргыз эли гүлдөп өнүксүн деген маани. Чачыраган нуру 40 уру кыргыздын түбү бир экендигин айтып турат. Түндүгүбүз түшпөсүн, аны бийик көтөрүп, мамлекеттүүлүктү бекемдейли деген таризде ортосуна түндүк тартылган. Азыркы күндө 100ге жакын улут мамлекетибиздин аймагында жашайт. Кыргыз туусу ошолорду бириктирүүчү туу. Ошолорду ынтымакка чакырчу туу. Ошолорду достукка чакырып, ошолор сыймыктана турган туу. Кандай элдин өкүлү болбосун, кандай этностун өкүлү болбосун, кыргыз тууну менен сыймыктанып, кыргыз тууну желбиретип, ошону желбиреш үчүн аракет кылыш керек. Туу ыйык, туу мамлекеттин элдин жүзү, аброю. Эл аралык илимий иш-чара болобу, маданият спорттук мелдештерде Кыргызстанды дүйнө эли туу аркылуу таанып, баалап келишет. Бирок акыркы кездери ыйык делинген мамлекеттик символика тойлордо унааларга жабылып, сулуулар көйнөк тиктирип, дагы бири курулушта иштетип келет. Легендарлуу парламенттин депутаты мына ушуга нааразы. Ал ата-бабадан калган нарх бузулбай сакталышы керек дейт. Дилим менен кыргыз мамлекетин жараны катары сыймыктанам деген түшүнүктү алганбыз биз. Кээ бирлер азыр бара чоң мамлекет иштеп аткан биздин администрациянын жетекчилери деле байкап калам да. Мындай тууну мындай кылып турганын ордуна урсагын кармап алып мынандай кылып турат. Менимче буга да маани бериш керек. Биз сыймыктуу туу көтөргөн элбиз. Жүзүбүздү бийик кармаган элбиз. Анан кийин келин дебейик, мындай түкө жүрөктүн тушуна коюп, сыймык менен кабыл алышыбыз керек да тууну. Желбирей бер эркиндиктин желеги. Ош шаарында мамлекеттик туунун 27 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Облус шаар жетекчилери, коомдук активисттер катышкан салтанат борбордук аянтта уюштурулуп, бийлик өкүлдөрү куттук сөздөрүн айтышты. Кыргызстанды даңктаган ырлар жаңырып, эгемен өлкөнүн эркиндиги даңазаланды. Кенжебек Маматсадыкова, Жомарт Караев, Ош Перим жаңылыктары.